Жогорку кеңештин депутаттары 2021 жылдын декабрь айынан баштап ишке кирип, дээрлик 3,5 жылдан бери иштеп келе жатышат. Бул убакта ар бир 4-чү депутат мандатын тапшырганга жетишти. Чекит медиа бул чыгарылышта мандатынан кол жууган эл өкүлдөрүн тизмектеп берет. Орозайым Нарматова Жогорку кеңешке Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси менен шайланган. 2022 жылдын 20 январында Борбордук шайлоо комиссиясы анын жогорку билими тууралуу диплому жасалма деп билдирип, мандатынан ажыраткан. Нарматова айыптоону четке какканы менен акыйкатка ишенбейм деген жүйө менен БШКнын чечими боюнча сотко кайрылган эмес. Анын ордуна Айгүл Айдарова депутаттык креслого ээ болгон. Диплом чырына байланыштуу мандатынан кол жууган дагы эки депутат Фарходбек Алимжанов жана Фархат Исмаилов. Алимжанов Жогорку кеңешке Альянс партиясы менен, ал эми Исмаилов Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен келген. 2023 жылдын 6 июлунда БШК экөөнүн тең жогорку билими тууралуу дипломдору жасалма деп билдирип, мандаттарынан ажыраткан. Алимжанов да Исмаилов да бул чечимге макул болбой, Бишкек шаардык административдик сотуна кайрылышкан. Бирок сот алардын арыздарын канааттандырган эмес. Сот чечими кийинки инстанцияларда деле күчүндө калган. Жыйынтыгында жогорку кеңешке Алимжановдун ордуна Элдар Абакиров, ал эми Исмаиловдун ордуна Чынберди Төлөнов келген. 2023 жылы Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында жогорку кеңештин айрым депутаттары мандатынан кол жууган. Абдыбахап Боронбаев Матраимов менен бирге коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, бюджетке 8 миллион сом төлөгөн. 2022 жылы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп дайындалган Бакыт Төрөбаевдин ордуна Ата журт Кыргызстан фракциясы аркылуу мандат алган. 2024 жылдын февраль айында ал өз арызы менен депутаттык мандаттан баш тарткан. Боронбаевдин мөөнөтүнөн мурда жогорку кеңештен кетишин Матраимовго жакындыгы менен байланыштырышкан. Абдыбахап Боронбаевдин ордуна Саидбек Зулпуев депутаттыкка келген. Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы Искендер Матраимов Кара Суу бир мандаттуу округунан депутат болуп шайланган. Ал 2023 жылдын февраль айында өз арызынын негизинде мандатынан ажыратылган. Нурлан Ражабалиев 2009-2020 жылдары Бажы кызматында иштеп, жетекчилик кызматтарды аркалаган. 2021 жылы коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, мамлекетке 12 миллион сом төлөгөн. Ошол эле жылы номер 2 Баткен бир мандаттуу округунан депутат болуп шайланган. 2024 жылдын февраль айында Искендер Матраимов менен катар өз арызынын негизинде депутаттык мандатынан ажыратылган. Шайлообек Атазов 2022 жылы Бишкектеги номер 29 Свердлов шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Атазов шайлоодо дароо эле жеңишке жеткен эмес. Алгач бул округдан Абдурахман Кажи Муртазалиев эң көп добуш алып, жеңүүчү деп табылган. Бирок добуш сатып алуу айыбы менен анын каттоосу жокко чыгарылган. Ошентип шайлоодо 2 орунду алган Атазов жогорку кеңешке келген. Ал буга чейин Райымбек Матраимовду митингдерде колдоп келген. Кыргыздын уулу, патриоту, Кыргыздын бейбечараларына, спортчуларына, Кыргыздагы ар түрдүү кыйналгандарга жардам берип келген. Патриоту Райымбек Матраимовго боштондук. 2023 жылдын март айында Бишкек шаардык соту Атазовдун депутаттык мандатын жокко чыгарган. Матраимов менен байланышы бар делген Айбек Осмонов мандатка депутат Алмазбек Ахматов көз жумгандан кийин ээ болгон. Ал 2023 жылдын март айында БШКга арыз жазып, мандатынан баш тарткан. Андан соң кайра шайлоо өткөрүлүп, 3 округдан жаңы депутаттар шайланган. Номер 29 Свердлов шайлоо округунан Жумабек Салымбеков, номер 5 Ноокат шайлоо округунан Бакытбек Марипов жана номер 36 Ысык көл шайлоо округунан Айжигит Тыналиев жогорку кеңешке келген. Альянс партиясы менен шайлоодо жеңген Алтынбек Сулайманов президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Сулаймановдун ордуна партиялык тизмеде Эмилбек Жамгырчиев мандатка ээ болгон. Ал эми Равшанбек Сабировдун депутаттык ыйгарым укуктары инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору болуп дайындалганына байланыштуу токтотулган. Анын ордуна Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмесинен Мейкимбек Абдалиев ээлеген. Учурда ал Кыргыз Республикасынын социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматын аркалайт. Ата журт Кыргызстан фракциясы менен депутаттык креслого ээ болгон Бакыт Төрөбаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп дайындалган. 2022 жылдын 1 апрелинде анын ордуна Абдыбахап Боронбаев депутат болуп келген. Бирок ал 2 жылга жетпей жогоруда айтылгандай мандатынан баш тарткан. Мейкимбек Абдалиев Ата журт Кыргызстан фракциясынан депутат болгон. 2023 жылдын 19 августунда БШК анын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. 3 жумадан кийин Абдалиев БШКнын мүчөсү болуп шайланган. Гүлшаркан Култаева 2021 жылы
парламентке Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеги менен келген, жыл башынан тарта БШКнын мүчөсү болуп калганына байланыштуу депутаттык мандатын тапшырган. Жусупбек Коргонбай уулу Ноокат шайлоо округунан депутат болуп шайланган. Ал саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди өлүмдүн көбөйүшүнө жана медициналык мекемелердеги кадрдык башаламандыкка айыптаган. Бул азыркы министр здравоохранениянын кличкасы бар экен. Черный хирург деген. Бул убагында Рысбек Акматбаевдарды операция кылып жүргөн. ОПГнын балдарын бекитип алып барып, ок тийгендердин же бычак жегендерди алып барып, үйүндө же бекитип операция кылып жүргөн. Мен подсказка берип коеюн Камчыбек Кыдыршаевич ГКМнын башчысына жана генеральный прокурорго кайрадан ОПГ менен күрөшүп атабыз. Түздөн-түз бул министрдин ОПГга тежесі бар. Мындан тышкары Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышта деп айтып чыккан. Бейшеналиев депутаттын дооматтарын четке кагып, Коргонбай уулун сотко берген. Сот министрдин пайдасына чечим чыгарып, депутаттын билдирүүлөрүн төгүндөп, Бейшеналиевге моралдык компенсация катары 10 000 сом төлөп берүүсүн милдеттендирген. Жусупбек Коргонбай уулу эмне себептен мандатын тапшыргандыгын коомчулукка билдирген эмес. Анын ордуна Ноокат районунан Бакытбек Марипов шайланган. Максатбек Сарыбагышев бир мандаттуу Ысык көл шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. 2024-жылдын 25 апрелинде БШК анын арызынын негизинде ыйгарым укуктарын токтоткон. Ал мандатынан эмне себептен баш тартканын ачыктаган эмес. Тазабек Икрамов Сузак бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болуп шайланган. 2023-жылдын 19-июлунда БШК анын өз арызынын негизинде мандатынан ажыраткан. Икрамов депутаттан жеке каалоосу менен баш тартканын билдирген. Бирок анын алдында коомчулукка ачык айтылбаган иш боюнча УКМКга сурак берип чыкканы белгилүү болгон. Икрамовдун ордуна келген Жыргалбек Кылычбаев 2024-жылдын 2-октябрында парламентте ант берип, расмий түрдө кызматка киришкен. Сурактан кийин мандатынан кол жуган дагы бир депутат Нуржигит Кадырбеков БШКга арызын 2024-жылдын 30-августунда берген. Ошол эле күнү анын өтүнүчү канааттандырылган. Финансы министрлигинин аудитинин жыйынтыгында Кадырбеков жетектеген Ыйман фондунда 2015-2019 жылдары 5 миллион доллардан ашуун каражат түшүп, ал тууралуу отчет берилбегени айтылат. Депутаттык мандат Ыйман Нуру партиясынын тизмесине ылайык кийинки талапкер Эрнис Айдаралиевге өткөн. Жаныбек Абиров Бишкектеги номер 26 Ленин шайлоо округунан депутат болгон. 2023-жылдын март айында депутаттын мушташы тууралуу видео тараган. Журналисттер андан 2 күн бою комментарий ала алган эмес. Андан соң депутат социалдык тармактар аркылуу кечирим сурап, башка бирөөнү сабаганын моюндаган. Окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, жыйынтыгында Абиров мандатынан баш тартууга мажбур болгон. Анын ордуна жогорку кеңешке экс-депутат Карганбек Самаковдун уулу Кубанычбек Самаков келген. Кылмыш иштин чуусу менен мандатын тапшырган дагы бир депутат Эмил Жамгырчиев. Ал 2022-жылдын соңунда Салимбай Байбача деген каймана ат менен таанымал Өзбекстандын жараны Салим Абдувалиевге жолугуп, колдоо алыш үчүн Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өткөн деп айыпталган. Жогорку кеңеш башкы прокуратурага депутатты кылмыш жоопкерчилигине тартуу макулдугун берген. Жамгырчиев 2024-жылдын 2-февралында депутаттык мандаттан баш тарткан. Эмилбек Жусупов 2021-жылы Ишеним партиясынан жогорку кеңешке депутат болгон. 2024-жылдын 20-апрелинде ал мандатын тапшыруу боюнча БШКга арыз жазган. Себеби белгиленген эмес. Ошол эле жылдын 25-сентябрында Бишкек шаардык милициясы Эмилбек Жусуповду кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси боюнча шектүү катары кармаган. Ал Эмаком курулуш компаниясынын негиздөөчүсү катары үлүшчүлөргө материалдык зыян келтирилген деп айыпталган. 2024-жылдын 26-сентябрында Бишкектен Свердлов райондук соту аны 11-ноябрга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Анын ордуна Советбек Рустамбек уулу депутат болду. Мени пиширип жегиле колуңардан келсе. Мен өзүм жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Мен эл шайлаган. Депутаттык креслодон ажыраган дагы бир эл өкүлү Өмүрбек Бакиров парламенттик шайлоо учурунда добуштарды сатып алганга айыпталган. Сот шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган соң БШК Бакировдун каттоосун жокко чыгарып, ага берилген депутаттык күбөлүктү жараксыз деп тааныган. Өмүрбек Бакировдун ордуна жогорку кеңешке Равшанбек Рыспаев депутат болуп шайланган. Мандатынан ажыраган дагы бир депутат Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров. Ага карата 2 кылмыш иши козголгон. Биринчиси кыргыз-тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгону үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Мындан тышкары Чыңгыз Абдумомунов аттуу жаран 2015-жылы Бүтүн Кыргызстан партиясына 50 000 доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга кайрылган. Жыйынтыгында Мадумаров алдамчылык беренеси менен айыпталган. Саясатчы 2023-жылдын сентябрь айында камакка алынып,
2024-жылдын апрель айында бошотулган. Эркиндикке чыккан эл өкүлүн БШК мандатынан ажыраткан. Өткөн айда БШК Султанбай Ажигитовдун дагы мандатын жокко чыгарды. УКМКнын маалыматы боюнча 2018 жылы ага карата бейбашчылык боюнча айып тагылып, эч жакка чыкпоо тууралуу тилкат алынган. Сот Ажигитовду күнөөлүү деп таап, бирок иштин мөөнөтү өтүп кеткендиктен жазадан бошоткон. БШК эл өкүлүнүн каттоосун жокко чыгарып, депутаттык мандатынан ажыратуу чечимин кабыл алган. Жогорку кеңештин 7-чакырылышы 2021 жылдын декабрында ишке кирген. Жалпы 90 депутаттын 36-сы бир мандаттуу округтан, 54-ү партиялык тизме менен шайланган. Андан бери 23 эл өкүлү ар кандай себептер менен мандатын тапшырган. Алардын ордуна башка депутаттарды тандоо үчүн бир катар округтарда кайра шайлоо өткөн. Чекит медиа мандатынан кол жууган депутаттарды тизмектеди. Бул видео менен бөлүшүп, пикир калтырыңыз.